Урматтуу Москва шаарында эмгектенген айымдар, сиздерге тажрыйбалуу гинеколог Тагаева Айгүл өз кызматтарын сунуштайт. Айымдар үчүн пайдалуу консультация, жыныстык жолдор менен жугуучу инфекциялык ооруларды дарылоо, тукумсуздукту дарылоо жана башка гинекологиялык кызматтар көрсөтүлөт. Биздин дарек метро Нахимовский проспект, биздин байланыш жана WhatsApp номер +7 966 133 61 92. Тартынбай келе бериңиз. Ден соолук биринчи орунда. Дени сак аял, дени сак бала. Садыр Жапаров Бишкекке кайтып келди. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун 10-11 ноябрда Өзбекстанга болгон иш сапары аяктады. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Сапардын алкагында мамлекет башчысы Самарканд шаарында өткөн Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин 9 саммитинин жыйынына катышып, анын жыйынтыгында бир катар документтер кабыл алынды. Жыйында Тумунун мамлекет башчыларынын чечими менен Кыргыз Республикасынын өкүлү Кубанычбек Өмүралиев уюмдун башкы катчысы болуп тайындалды. Ошону менен бирге президент Садыр Жапаровго, чыган жазуучу Чыңгыз Айтматовго көз өткөндөн кийин ыйгарылган Алишер Нагои атындагы эл аралык түрк дүйнөсүнүн беримдигине кошкон салым үчүн сыйлыгы тапшырылды. Саммиттин аянтчасында мамлекет башчысы Венгриянын премьер-министри Бектор Орбан жана Түркмөнстандын Халк маслахаты милли кеңешинин төрагасы Курбангулу Бердимухамедов менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрүп, өз ара кызыкчылык туудурган актуалдуу маселелердин кеңири чөйрөсүн талкуулады. Ошондой эле Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин тарабынан демилгеленген Яшыл Макон улуттук долбоорунун алкагында Регистан аянтында Садыр Жапаров тум өлкөлөрдүн мамлекет башчылары жана делегация мүчөлөрү биргелешип көчөттөрдө отургузушту. Иш-чара Өзбекстан менен Туму саммитине катышкан өлкөлөрдүн ортосунда телекөпүрө форматында өттү. Бүгүн 11 ноябрда президент Садыр Жапаров Бишкекке кайтып келди. Булак супер кежи. Мирзиёев Чыңгыз Айтматовго Алишер Нагои атындагы эл аралык сыйлыкты ыйгарды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Самаркандтагы түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын саммитинин аягында залгар жазуучу Чыңгыз Айтматовго түрк тилдүү элдин биримдигине кошкон салым үчүн Алишер Нагои атындагы эл аралык сыйлыкты ыйгарды. Бул тууралуу Өзбекстан президентинин маалымат кызматы жазды. Аталган сыйлык быйыл Өзбекстан президентинин демилгеси менен негизделгени маалым болду. Улуу жазуучу, гуманист, коомдук ишмер маркум Чыңгыз Айтматов биздин элдин чыныгы досу болду. Ал уникалдуу жазуучу. Бул инсан түрк тилдүү элдин тарыхын жана маданиятын бүт дүйнөгө даңазалады. Өзүнүн өлбөс өчпөс чыгармалары менен биздин элдин баалуулуктарын, салттарын дүйнөдөгү миллиондогон адамдардын жүрөгүнө жеткирди, деди Мирзиёев сыйлык тапшыруу аземинде. Сыйлыкты саммитке катышып жаткан президент Садыр Жапаров алган. Андан сырткары Өзбекстан лидери Туркия президенти Режеп Тайип Эрдоганды жана Түркмөнстандын мурдагы жетекчиси Курбангулу Бердимухамедовду түрк дүйнөсүнүн жогорку ордени менен сыйлаган. Аталган сыйлык 2019 жылдан бери саммиттин катышуучуларына берилип келет. Буга чейин Бакуда өткөн саммитте Азербайжан башчысы Элхом Алиев мындай орденди Казакстандын биринчи ажосу Нурсултан Назарбаевга тапшырган. Эске салсак, түрк мамлекеттери уюмунун саммити Өзбекстандын Самарканд шаарында өтүп жатат. Булак Назар Ньюс KG. Москвадан 4 миллион долларын тарттырып ийди делген кыргыз жараны окуянын чоо жайын айтып берди. Кече 10 ноябрда Москва шаарындагы Домодедово аэропортунда кыргыз жаранынын 4 миллион доллар акчасын белгисиз жарандар тоноп кеткендиги маалым болгон. Жабырлануучу окуянын чоо жайын орус басылмаларынын бирине айтып берди. Маалыматта айтылгандай, самаралык ишкер жаран уурдалган каражатты бир нече жыл бою үй бүлөсү менен биргеликте чогулткан. Анын айтымында 4 миллион 840 миң доллар уурдалган. Бул сумманы ал Бишкектеги тигүү цехинин, ошондой эле үй бүлөсүнө таандык Самара жана Люблина шаарларындагы соода түйүндөрүнүн ишинин аркасында топтогон. Ишкер акчасын Москва районунда арзан баада кийим саткан дүкөндөрдү ачууга жумшаганы жаткан. Окуя болгон күнү ал
тайекеси жана досу менен Москвага учуп кеткен. Коңундан кийин аны жол танабасы менен тосуп алмакчы болгон эки таанышына телефон чалып, аэропорттон чыгып баратканын айткан. Көп узабай ишкер тайекеси жана досу менен жакындап келе жаткан унаага барып, арткы отургучуна акча салынган чемоданды коюшкан. Ошол эле учурда анын жанында накталай акча салынган рюкзак да болгон. Ошол маалда бет кап тагынган 6-7 адам пайда болуп, барыңар жерге жаткыла, колуңарды башыңарга койгула деп кыйкырып, автомат менен бизди коркутту деген жабырлануучу. Андан соң кол салгандар 3 унаа менен качып кетишкенин айткан. Ишкер кылмышкерлер эч кандай акцентсиз таза орусча сүйлөшкөн деп ырастоодо. Жабырлануучу белгилегендей, акча тууралуу үй бүлө мүчөлөрү жана жакындары гана билишкен. Булак Суперкежи. Руслан Казакбаев Кыргызстандын Туркиядагы элчиси болуп тайындалды. Кыргызстандын Туркиядагы элчиси болуп мурдагы тышкы иштер министри Руслан Казакбаев тайындалганын президенттин маалымат кызматы билдирди. Жарлыкка Садыр Жапаров кол койду. Казакбаев 2 жолу тышкы иштер министрлигин жетектеген, жогорку кеңештин депутаты болгон. Ага чейин Кыргызстандын Стамбулдагы консулдугунда узак убакыт иштеген. Туркиядагы мурдагы элчи Кубанычбек Өмүралиев бүгүн Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы болуп тайындалды. Булак Суперкежи. Путиндин Индонезияда өтчү G20 саммитине катышпай турган себеби айтылды. Орусия президенти Владимир Путин Балиде өтө турган G20 саммитине катышпай турган себебин маалымат катчысы Дмитрий Песков түшүндүрдү. Журналисттер андан президент Владимир Путин G20 саммитине эмне себептен барбайт деп сурашкан. Өлкө башчы иш графигине байланыштуу ушундай чечим кабыл алды. Ал күндөрү президент Россиянын аймагында болушу зарыл деп жооп берген. G20 саммити 15-16 ноябрда Балиде өтөт. Буга чейин тышкы иштер министрлиги саммитке Россиядан барган делегациянын башында министр Сергей Лавров боло тургандыгын маалымдаган. Булак Назар Ньюс Кежи.